Sahih Buxariyda kelgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Sayyidul istig'for, istig'forlarning eng yaxshisi, eng boshchisi anta qula shunday deb aytadi" dedi. Allohumma anta robbi la ilaha illa ant, xalaqtani va ana abduk va ana ala ahdika va wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min sharri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya va abu bi zambi, faghfir li fa innahu la yaghfiru zunuba illa ant. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Kimdeki mushuni erta менен ayta turgan bolsa, anda muqilan deydi, ошого ишенген абалда, ixlastуу абалда ayta turgan bolsa, ошол зикирди. Ал кечке чейин өлүп кала турган болсо, анда ал беш эйлеринен болот дейт. Же болбосо кечкиргенде айта турган болсо, ал эмне таң аткыч чейин дагы ажал келип кала турган болсо, анда ал дагы беш эйлеринен болот дейт. Бул ушул Sayyidul Istighfar деп аталынат. Бул эрте менен кечинде айтылуучу зикирлер. Эрте мененки зикирлер качан айтылат? Эрте мененки зикирлер булар таң киргенден баштап күн чыкканга чейин эң жакшы убакыт. Болбосо чак түшкөнгө чейин. Ал эми кечкиси болсо түштөн кийин ошол караңгы киргенге чейин айтылат. Демек күнүнө ушуну эрте менен кечинде айтып жүрүү бул ошол соопко жетишүүгө эң негизги себептер.